Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга жакын арада кайтып келери белгилүү болду. Мындай маалыматты бүгүн анын ишенимдүү адамы Ислам Каргабаев жана жактоочулары тастыкташты. Алар 26 март күнү Бабанов менен байланышып, анда ал өз милдеттерин эл менен мамлекет алдында аткарганын айтып, өз өлкөсүнө жакынкы аралыкта келерин билдирген. Кандай болсо дагы мен Кыргызстанга келем деп. Biz Өмүрбек Токтогуловду толук колдойбуз. Биздин оюбуз боюнча баарыңар эле билет болушуңар керек. Бул Өмүрбек Токтогуловдун үстүнөн козголгон иш саясий болуп эсептелет. Бул иш мурунку бийлик убагында козголгон. Ал убакта президент Алмазбек Атамбаев болчу. ГКМБнын жетекчиси болуп Адил Сегизбаев болуп турган убакта генералдык прокурор болуп Индира Жолдубаева болчу. Ошол убакта Индира ГКМнын экспертиза өткөзгөн. Ошол экспертизанын жыйынтыгын корутундун негизинде Индира Жолдубаева иш козгогон. Өмүрбек Бабановдун жактоочусу Амантур Абдрахманов жана анын тарапташтары экс-депутатка козголгон кылмыш иши саясий негизде козголгондугун айтып, Бабанов өткөн президенттик шайлоонун үгүт иштерин жүргүзүү учурунда Ош облусунун 10 Адыр айылында сүйлөгөн сөзүндө эч кандай улуттук кастыкты козуткан оюн билдирген эмес. Анткени Бабановдун ошол сөздөрү 4 жолу экспертизадан өткөрүлгөн. Биринчи УКМК өзү жүргүзгөн экспертиза менен биздин жүргүзгөн экспертизалардын ортосунда карама-каршылыктар болуп атканына байланыштуу ошол кошумча экспертиза жүргүзүү боюнча өтүнүч менен кайрылганбыз. Бирок тилекке каршы ал дагы өтүнүчтөр четке кагылып, бүгүнкү күндө эч кандай кылмыш иши боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алынган жок. Ошол себептен биз ойлойбуз, бул кылмыш иштин эч кандай перспективасы жок. Бул иш кыскартууга жатат. Өмүрбек Токтогулович Бабановдун кыймыл аракетинде эч кандай кылмыш курамы жок деп. Мындан улам Бабановдун жактоочулары экспертизанын жыйынтыктарына таянып, ага козголгон 4 кылмыш ишин кыскарттыруу максатында Улуттук коопсуздук комитетине кайрылышкан. Бирок Бабановго козголгон кылмыш иштерди тиешелүү кызмат азырынча кыскарт элек. Ал эми Бабановдун сөздөрүнө экспертиза жүргүзүүгө катышкан эксперттер депутаттын сөзүндө улут аралык кастыкты козутуу жана бийликти басуу алууга үндөө болбогонун ырасташат. Бул жерде жоопкерчиликти сездик, анткени сөз улуттар аралык касташуу, бул мамлекеттин тагдыры жөнүндө болуп атат. Бул оңой иш эмес, бул оюн эмес. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезүү да биздин мойнубузда турду. Үчүнчү нерсе, илим. Бул лингвистикалык анализ же эксперт болуу илимий негизде иш жүзүнө ашат. Ошондуктан илимдин алдында калп айтууга абийирибиз жол берген жок. Ошондуктан өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз тебеленгенине карабастан, жеке кызыкчылыгыбыз курмандыкка чалынганына карабастан биз чындыкка тике карадык. Өмүрбек Бабановдун өз мекенине кайтып келиши боюнча айын кептерге анын тарапташтары ошентип чекит койду. Бирок Республика Ата Журт партиясынын лидери Кыргызстанга келсе, мыйзам алдында жооп берерин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эскертүүдө. Ал эми ага буга чейин 2 кылмыш иши козголгон. Бирок УКМК саясатчыга козголгон иштердин бири токтоп турса, экинчиси боюнча учурда тергөө жүрүп жатканын кабарлаган. Гүлзара Бакаева, Мирлан Абдылда, Next TV күндүн темасы үчүн.